Кыргызстандын ички дүң өнүмү -9% түздү. Оразайым, сага мен мындай эле айтып коеюн. Бекзат Өмүрбеков, Оразайым, сен арким менен жатканыңды токтот, оозуңду тыйбасаң. Сөз эркиндигинде болуп көрбөгөндөй кол салуулар болду. Дональд Трамп импичмент жарыялагандан кийин билдирүү жасады. Каракол лыжа базасында каза тапкан Санжардын апасы жүрөк сыздаткан коштошуу катын жазды. Шанхай кызматташтык уюмунун башчысы Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Кыргызстандын ички дүң өнүмү -9% түздү. Кыргызстандын ички дүң өнүмү -9% түздү. Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2020-жылдын аягында -9% түздү. Бул тууралуу бүгүн 14 январда Улуттук статистикалык комитет билдирди. Эскерте кетсек, ички дүң продукция бул белгилүү убакыт ичинде өлкө аймагында чыгарылган товар жана тейлөөнүн жалпы наркын көрсөткөн эң негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн бири. Улуттук эсептер системасында ички дүң продукция негизги микроэкономикалык көрсөткүч катары пайдаланат. 2020-жылдын аягында Кыргызстандагы экономиканын кыйрашы акыркы чейрек кылымдагы эң олуттуу окуя болду. Республикада ички дүң продукциянын эң чоң төмөндөшү 1994-жылы болгон. -20,1%. 1994-жылдан бери акыркы 26 жылда Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2020-жылдагыдай төмөндөгөн эмес. Бекзат Өмүрбеков, Оразайым, сен арким менен жатканыңды токтот, оозуңду тыйбасаң. Садыр Жапаровдун тарапташы болуп жүргөн Бекзат Өмүрбеков Оразайым Нарматовага видео кайрылуу жасады. Оразайым Нарматова мурда Мекенчил партиясынын тең төрайымы болчу. Кийин Бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер катары парламенттик шайлоого катышкан. Видео кайрылууда Өмүрбеков Нарматованын жеке жашоосун ачыктап саларын айтып коркуткан. Оразайым, оозуңду тыйбасаң, Россияда азыр канча көңүлдөшүң бар экенин бардыгын айтып коем. Мекенчил партиясына жүргөндө канча көңүлдөшүң болгонун айтып коем. Сенин ачык жүзүңдү ачып коюуга кудуретим жетет. Сен арким менен жатканыңды токтот. Бул кыз мени каралаган үчүн бул кыздын артынан факт издеп келдим. Тыйылбасаң ит акмагың чыгып, Кыргызстанга келе албай каласың дейт. Сөз эркиндигинде болуп көрбөгөндөй кол салуулар болду. Дональд Трамп импичмент жарыялагандан кийин билдирүү жасады. АКШнын президенти Дональд Трамп америкалыктарга билдирүү жасады. Видео кайрылуусунда саясатчы зомбулукта айыптап, АКШ жарандарын биримдикке чакырды. Дональд Трамп импичмент боюнча билдирүүсүндө эч кандай комментарий берген жок. Мен акыркы жумада болгон зомбулукта айыптагым келет. Массалык зомбулук менин ишенимиме жана биздин кыймылдын бардык принциптерине каршы келет, деди ал. Ал белгилегендей, азыр жалпы өлкөнүн кызыкчылыгына көңүл буруу керек. Мамлекет башчысы ошондой эле бардык америкалыктарды биригүүгө чакырды. Дональд Трамп өз билдирүүсүндө сөз эркиндиги маселесине да токтолду. Анын айтымында сөз эркиндигинде болуп көрбөгөндөй кол салуулар болгон. Бул чыңалган жана оор мезгил. Жарандарыбызга цензура киргизүү жана аларды кара тизмеге киргизүү аракеттери туура эмес жана кооптуу. Биз бүгүн бири-бирибизди угуп, бири-бирибизди унчукпоого мажбурлашыбыз керек, деп кошумчалады Трамп. Дональд Трамп Американын баш калаасында жаңы башаламандыктар болуп жаткандыгы тууралуу кабарлардын арасында тартипти сактоо үчүн бардык ресурстарды колдонууга буйрук бергенин айтты. Трамп ошондой эле бир жума мурун Капитолийдеги башаламандыкка күнөөлүүлөр жазаланат деп убада кылган. Эске салсак, Дональд Трамп өкүлдөр палатасында импичмент жарыялаган. Эми Сенат президенттин келечегин чечет. Каракол лыжа базасында каза тапкан Санжардын апасы жүрөк сыздаткан коштошуу катын жазды. Ысык Көл облусунун Каракол лыжа базасында каза болгон өспүрүм энеси менен Казакстандан келген. Белгилүү болгондой, Нур Султан шаарынын 35 жаштагы тургуну өзүнүн 13 жашар баласы менен 3 январда Чүй облусунун Токмок шаарында жашаган аталаш бир тууганына мейманга келген. 12 январ күнү болжол менен саат 13:00 өспүрүм лыжа базасында эс алуу учурунда 3040 метр бийиктикке көтөрүлүп, тоонун батыш трассасынын жолу менен ылдый түшкөн.
Болжол менен 2700 бийиктикте трассанын батыштан чыгышка бурулган жерден лыжа тээп түшүп бара жаткан бала бурула албай өсүп жаткан чоң кырагайды сүзгөн. Алган жаракаттарынан улам өспүрүм окуя болгон жерден каза болгон. Анын оң буту жана мойну сынып кеткен. Маркум Санжардын апасы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына уулун жоктоп жазууда. Санжарик Санжарахун, ушундай сыйкырдуу уул үчүн кудуреттүү Кудайга ыраазымын. Сенин апаң болуу мага чоң бакыт болчу. Мени эне кылып тандап алганың үчүн рахмат сага уулум. Мен сени кыялданчумун. Өз мөөнөттүн уланткан сен менин сыйкырымсың. Ошентип энелик кубанычымдын мөөнөтү бүттү. Бардык жерде менин тирегимсиң, менин жарыгым, жанымдын императору болдуң. Ошондой эле сен Насиба үчүн эң мыкты бир тууган болчусуң. Жана боло бересиң. Сен анын бардык каалоолорун колуңда көтөрүп жүрдүң. Жана Сабина үчүн туруп, ар дайым бири-бириңе тоодой туруп келгенсиң. Сен менин компьютердик гениим, сууда сүзүүчү, скрипач, дзюдочу, шахмат оюнчусу жана башкаларсың. Менин жеке программист жана менин астро программалардын куткаруучусу. Сен бардыгын жасай алмаксың, бирок мен сени куткара алган жокмун. Жүрөгүм жоготуу азабынан жарылууда. Жашоо чейин жана кийинкиге бөлүндү. Эми мурункудай болбойт деген жүрөк сыздаткан коштошуу сөздөрүн жазган. Шанхай кызматташтык уюмунун башчысы Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Владимир Норов Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун штабы билдирди. Шайлоодогу ишенимдүү жеңишиңиз менен жана мамлекет башчысы болуп шайланышыңыз жалпысынан сизге жана кыргыз мамлекеттүүлүгүн ар тараптан өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, экономиканы ыраттуу модернизациялоого, Кыргыз Республикасынын жарандардын жашоо деңгээлин көтөрүүгө багытталган курска болгон ишеним экенин айтып турат, деп белгилеген куттуктоо телеграммасында. Владимир Норов Садыр Жапаровдун турмуштук жана кесиптик тажрыйбасы, жигердүү ишмердүүлүгү тышкы саясат чөйрөсүндө чоң жетишкендиктерге жетүүгө жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын дүйнөлүк аренадагы кадыр-баркы менен Владимир Норов Садыр Жапаровдун турмуштук жана кесиптик тажрыйбасы, жигердүү ишмердүүлүгү тышкы саясат чөйрөсүндө чоң жетишкендиктерге жетүүгө жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын дүйнөлүк аренадагы кадыр-баркы менен ролунун өсүшүнө өбөлгө болот деген бекем ишенимин билдирди.